Урматтуу коллегалар, биз мамлекетибиз агрардык мамлекет болгондуктан бизде халкыбыздын 70%дан көбүрөөгү айыл жергесинде мал чарба менен алектенет. Азыр статистика боюнча биздин мамлекетибизде 2 миллион тегерегинде ири мүйүздүү мал, 700 миңге жакын жылкы, 8 миллиондон ашыгыраак кой бар экен. Мына Кудайга шүгүр, урматтуу коллегалар, элибиз байыды айыл жергесинде, мында 3-4 машиналар бар. Мында жашоо шартын көрсөңүздөр деле мынакей айыл жергесине барсаңыздар, мынакей мында шаардагындай, шаардан кем эмес жашап калдык. Мына мен өзүм айылдык баламын, мен айылда көп жүрөм, айылдыктар менен сүйлөшөм. Ошол мынабы инфраструктурабы жашаган шарттары шаардыктардан кем эмес да. Мен айтайын дегеним, урматтуу коллегалар, ушул жылкыга, малга, ири мүйүздүү малга, андан койго салык киргизсек деген оюмду айткым келет да. Азыр орточо эсеп менен бир жылкынын баасы 70 миңден 100 миң сомго чейин. Bir iri müyüzdü maldın bağısı 60 minden 70-80 min geçeyin. Koydun bağısı olsa 12 minden 17-18 min geçeyin. Eğer urmatlı kollegalar uşularda salı kirgizçi bolsa durgan bolsa koyga bir yılına 100 somdan bir koyga yılına 100 somdan iri müyüzdü malga yılına 250 somdan жылкыга деле 250 сомдон киргизчи болсок, бизде урматтуу коллегалар bir жылда ошол айыл өкмөтүбүздүн бюджетине 1,5 миллиард сом каражат түшөт. Ошондо биздин айыл өкмөттөрүбүз центральный өкмөттү карабай акча бериңиз, врайныши грант бериңиз, акча бериңиз деп эле кол куушуп отурбастан өздөрүнө Хош бериңиздер, оюн бүтүрүп алсын. Ошо чоң рахмат Турунбек. Ошол орто эсеп менен эгер ушул жер салыгын кайрадан карап чыгып, ушул мал жандыктарга салык киргизчү болсок, бизге жылына bir жылда 3 миллиард сомдун тегерегинде акча түшөт экен. Урматтуу коллегалар, ушул эме жумуштар боюнча биз агрардын комитети менен урматтуу Батыркан мырза менен Аманкан Батырбекович мырза менен чогуу, сиздер менен чогуу эгер макулдук берсеңиздер, ушул долбоорун түзүп, сиздер менен чогуу иштесек деген ойду айткым келди. Чоң рахмат.